суроо программасында адатка айланган 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эл укпасын. Бүгүнкү биздин коногубуз эл укпасын тасмасындагы башкы каарман Тазим Муталиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашабыз. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Жаңы жылыңыздар менен сиздерге чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык. Сизге да рахмат. Бүгүнкү биздин рубрикабызга келип бергениңизге. Алгач мен сизге оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар, даярдап келген. Сизде 3 мүнөт гана убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку коногубуз калтырган тапшырманы аткарасыз. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз баштадык. Баштадык. Тазимдин таң калтырган таланты Бий жааты. эл укпаган мен жөнүндө жаңылык бул. Үй жаатында тыңкожо экем. Киного катышуу үчүн мен Аракетим күч болду. адам ийгиликтүү болуу үчүн Жалкоолукту ташташ керек. ийгилик кошуу эмгек барабар. Ийгилик. Ийгилик экен, жигиттердин жаккан сапаты. Айткан сөзүнө туруу, акылдуулугу, ыймандуулугу. Учурда Мен окуу жайымда аяктап атам. Кыргызстан мен үчүн Мен үчүн бул соккон жүрөгүм, жакындарым, сүйгөн бир тууган адамдарым жанымда. Бул мен үчүн Кыргызстанды түшүндүрөт. кийинки суроолор. Эл укпасын тасмасына кантип катышып калдыңыз эле? Сүйүн Откеев деген агабыздын сунушу боюнча. Кинодон кийин балдардын сага болгон көз карашы. Коркуу. Мырзаларга кандай айымдар жагат деп ойлойсуз? Эң негизгиси ыймандуу, акылы бийик, аялдык сапаты, орусча айтканда мудрость. Кино жаатында сындар көп болот. Сындарга сунбаш үчүн эмне кылыш керек? Туура кабыл алганды үйрөнүш керек. Кайсыл клиптен сизди көрө алабыз? Курал Чокоевдин Наздан бачы деген ырынан, Мурадил Данияровдун Айта албайсыңбы жана Гүлнур Асанованын Апакем деген клиптеринде. Сонун логикалык суроо, тоок 3кө чыккандан кийин эмне болот? 3кө чыккандан кийин билбейт экен. 4кө чыгат да. Өзүңдү кинодон көргөндө кандай сезимдер болду эле алгач? Башка бирөөнүн киносун көргөндө толук рахат аласың. Өзүңдүкүн көргөндө тартылып аткан учурлар оюңан чыкпай тажатат. 2018 жылдагы 3 планыңызды ачык айтып бериңиз. Ырчылык эстрада, кыргыз эстрадасына аттанып атам. Жаңы киного түшөйүн деген пландар бар жана актриса жагында жаңы театрга кириштесемби деген ойлор бар. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Мектеп же университет? Университет. Туруктуу дос мырза же айым? Дос мырза. Клип же кино? Кино. Белекке гүл же оюнчук? Оюнчук. Китеп же кино? Кино. Сом же доллар? Доллар. Кыш же күз? Күз. Эртең менен чуркоо же көнүгүү жасоо? Чуркоо. Кийинкиси мектеп суроолор. Кино деген сөз кайсыл тилинен алынган? Кино деген сөз кайсы тилинде? Орус. Англис тилинен алынган экен. Биринчи мугалим киносундагы Дүйшөн кайсыл белгилүү актер? Дүйшөн Байдөбөтов. Болот Бейшеналиев деген актер. Даркүл Күйүкова кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? Билбейт экен. Билбейсиз, 1919 жылы. Наталья Аринбасарова актриса кайсыл өлкөнүн кызы? Орусча. Казак кызы. Бул дагы биринчи мугалимдеги кыз. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Билбейт экен. Жеңиш чокусу. Көчмөндөр оюну 2014 жылы кайсыл мамлекетте өткөрүлгөн? Эсимде жок. Эсиңизде жок, Бул деген Кыргызстанда өткөрүлгөн экен. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Тазим. Сиз бүгүн 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынан 3 мүнөт ичинде 30 суроого жетиштиңиз. Бирок тилекке каршы акыркы 5 суроого толук жооп берген жоксуз. Моюнга алабызбы? Моюнга алабыз, албетте. Бул балким баягы даярданбай келгендиктен дагы себеби болуш керек. Себеби биз суроолорду бербей, ушул жерден гана берип жаткандыктан сиздерди түшүнөбүз. Алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы бүгүнкү биздин келген коногубуз Тазим аткарсын. Мен ырчымын да. Анда кайсы конок болбосун, анда бир 2 же 2ден көбүрөөк адамдын алдына барып туруп ырдап бериш керек. Ырдап бериш керек, Кайсыл ыр болбосун ырдап берсин. Кайсы ыр болбосун ырдап берсин. Сиздерге ырдап берсем уруксат ба? Бир куплет.
Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайымдан бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан, башкалардын миңи сага татыбай. Тазим, мынакей үнүңө береке, үнүң дагы өзгөчө экен. Тапшырма оор болгон жокпу? Кичине толкундандым, байкелер башкача көз менен карап отурган үчүн балким. Болбосо баары сонун. Мынакей бизде дагы баары сонун, манай 5. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.